Урматтуу Бак Тергешевич, жана биздин коллегалар да айтып кетти, фермерлер кайрылып атат бизге депчи, сүт багытында сүт азыктар өтпөй жатат депчи. Анан сиздер баягы кошуна Өзбекстан менен сүйлөшсөңүздөр болбойбу, альтернатив жолдорун издеп? Азыр эми мамиле да жакшы го. Аз жооп берет. Рыспек Исламович, ал эми Өзбекстан менен кылып аткан иштерибизди көрүп атасызбы? Мына баягы премьер-министрибиз барып келди. Андан чыгарып биздин Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги чоң делегация менен барып баарын сүйлөшүп, макулдашып, биздеги сүт боюнча, балык боюнча биздеги экспорт кылган компаниялардын баарын тең ошол жакта реестрине киргиздик. Азыр ошол жака экспорттогонго мүмкүнчүлүк бар. Компаниялар мына балык боюнча 4 компанияга бердик, реестрине кирди. Сүт боюнча дагы реестрине киргиздик Өзбекстандыкына. Аракеттерди кылып атабыз. Эми бизнеске жол ачып бердик кыскасы. Эми жакшы болуп атат, аракет кылып ушул фермерлердин ушу сүт азыктарын эптеп ошол Өзбекстанга өткөрүп берсеңиздер, бул мамлекетке да жакшы, элге да жакшы да. Андан тышкары Аскарбек Сапарбек, сиздерде райондук айыл чарба департаменти бар да. Ооба. Госфонддун жерлерин кайсы негизде, кайсы багытта берет? Кимдерге берет? Ал жерде 309 жана 494 токтомдун негизинде жобо иштелип чыккан, жобо бекитилген, ошол жобонун негизинде берет. Биринчи иретте бул үрөн чарба, асыл тукум чарба, айыл чарба кооперативтерине, ана жана экономикалык жактан артыкчылыктуу компанияларга берет. Мына ушул 4 багытта берет. 4 багытта бересиздер, ошо 4 багыттагы ишкерлер алып туруп, кайра арендага бергенге мыйзам жол береби? Субарендага жол бербейт. Эгерде ошондой факт болсо, биз аны талкуулабай туруп эле келишимди бузабыз. Бир тараптуу. Эң туура ошо боюнча сиздер көзөмөл кылып койсоңуздар, себеби бизде маалыматтар бар, элдер кайрылып атат, жалаң эле прокурорлор, милициялар, чоң кызматта иштеген жетекчилер жерлерди алып бизге арендага берип атат деген маалыматтар бар. Карапайым элге жетпей жатат экен да. Ушу боюнча сиз өзүңүз республика боюнча тапшырма берип, көзөмөл жүргүзүп койсоңуз, бир сыйра текшерип иликтеп чыгышса. Рыспек Исламович, эгерде мындай фактылар болсо берип койсоңуз, купуя эле берип коюңуз, анан биз өзүбүз анча. Макул, беребиз. Андан тышкары мына быйыл күйүүчү май, үрөн, жер семиштер менен жакшы камсыз кылдыңыздар да. Анан эми мына бизде Кадамжай районунда 1,5 айда уже мөмө жемиштер бышат да. Дыйкандар мындай коркунуч пайда болуп атат да, дыйкандарда. Биздин кошуна мамлекеттерден арзан мөмө жемиштер кирип, биздин мөмө жемиштердин баасы төмөндөп кетет деп. Ошо кандай бир жардам көрсөтө алабыз дыйкандарга? Биринчиден эми дыйкандарыбызга азыркы биз финансылык жардам көрсөтүп аткан бул жардам. Лизинг жана башка багыттарда жасалган жардамдарыбыз жардам. Анан эми эгерде кошуна мамлекеттерден импорттолуп келип аткан айыл чарба продукциялар, анчында мөмө жемиш, бизде мына бул жерде департамент химизации защиты растений отурат, бул киши жетекчиси. Чек арада абдан тыкыр текшерүүнү былтыр кылдык, билесиздер, мына бул жерде депутат жолдоштор да билет. Быйыл дагы ошондой ишти катуулатабыз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.